Жалал шаарындагы базарларда бардык эле азык-түлүк тамак-ашка болгон баа өскөнү байкалат. Маселен, буга чейин килограммы 40 сомдон 45 сомго чейин сатылган кум шекер азыр 55 сомдон сатылууда. Ошондой эле өсүмдүк майынын баасы да 2 апта мурдагыдан 10% чейин кымбаттады. Сатуучулар муну доллардын курсунун жогорулашы менен байланыштырышат. Эт кымбаттаганын себеби ошол границалар ачык. Өзбекстанга алып атат мал койду. Ал жакта биздин пулга 500-520 сомдук болуп атат. Дагын деле алып атат, дагын деле көтөрүлсө, дагын деле көтөрүлөт эт. Ошол не только эт деле эмес, эттен башка бардыгы продукталар кымбат. Мисалы майды эске алсак, май 5 литр майың 350 сом болчу, азыр 530 сомго көтөрүлүптүр азыр. Азык-түлүктөр сырттан доллар менен сатып алынат деген менен өзүбүздө өндүрүлгөн эттин баасы да кескин кымбаттоодо. Тагыраагы эттин килограммы 1 ай аралыгында 40 сомдон 50 сомго чейин өстү. Муну эт сатуучулар коңшу Өзбекстанга мал жандыктын көп сатылып, мал базарда баа жогорулаганы менен түшүндүрүшүүдө. Доллар кымбаттап атат дейт. Ошонун себебинен кымбаттатып атат. Бардык нерсе доллар менен чечилет экен да. Менин угушум боюнча ошо. Ошо бардык нерсе кымбаттап атат. Май, сахар, эт кымбаттап атат. Основной продукты почти бардык нерсе деле кымбаттап атат, ун деле кымбаттап атат. Пандемия шартында ансыз деле кыйналып жаткан калк үчүн күнүмдүк турмушта керектүү болгон азыктардын кымбаттап кетиши нааразычылык жаратты. Конечно, туура келбейт. Өзү болбогон нерсе болуп атат да азыр. Бардыгы кымбаттап кетти, продуктулар. Эми бул ошо да оюн башталды да. Ошондой деп ойлойм. Май кымбаттап турат, кечээ май алдым, кымбаттан. Майлы жок, эмне кылабыз? Биздин колдон келбесе, эми чоңдор ошону караштырып бирок неме кылса болор да эми. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин облустагы бөлүмүнөн адаттагыдай эле баалар көзөмөлдө экенин билдиришти. Алар качан гана баа 20%га жогоруласа көзөмөл жүргүзүлөөрүн айтуу менен чектелди. Алардын пикиринде азык-түлүктүн баасы азыр чектөөгө ала тургандай чекке жете элек. Биз антимонопольный орган, жергиликтүү бийлик, өкүлчүлүк менен биргеликте Министерство экономика менен биргеликте чогуу правительствого сунуш жазабыз. Кайсы товар жогорулап кеткен болсо, ошол товардын көзөмөл жүргүзгөнгө өкмөттөн токтом чыгат. Ошол токтом негизинде анан биздин антимонопольный орган көзөмөлгө алат. Мисалы үчүн эттин баасын мал базардан барып бир пробный мал алып, канча эт чыгат, этин санап, себестоимостун чыгарып туруп наркын. Анан баасын белгилейбиз. Эгер жогоруда адистер айткандай эттин баасы 20%га кымбаттаганда чектөө коюлса, анда эттин баасы 444 сомго чейин өскөнгө чейин күтүүгө туура келет. Тагыраагы ошондо гана өткөн айда 370 сомдон сатылган эт 20%га жогорулаган болот. Айтор өкмөт базардагы бааларды азырынча көзөмөлгө албайт. Кабылбек Өчкөнбайұлы, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.